шаарындагы ойдуң болгон жаман тешилип калган тагыраагы унаа менен бара жатканда ары бери чайпалган жаман жолдорго чекит коюлууда. Ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мусулман бир туугандар, жалпыңыздарга ассалам алейкум. Тез жарыя каналы Ош шаарынын дагы бир асфальтталган көчөсүн сиздерге бүгүнкү чыгарылышта көргөзүп айтып бермекчи. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ош шаарыбыздын Ленин көчөсүндөбүз, ардактуу кыргызстандыктар. Дал ушул көчө, мен турган көчө, Ленин көчөсү. Мына. Бул жакка кеткен көчө, Юго-Восток менен өтүп кетүүчү көчө. Тагыраагы Юго-Востокко кошулуучу көчө десек болот. Нурматов көчөсү. Ал эми бул Ленин көчөсү дагы да болсо музыкалык окуу жерден ары көздө кетет. Бул Ленин көчөсү Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчөнүн эле параллель чоң көчөсү десек болот. Ош шаардык мэриясынын аянтчасынан эле түз жүргөндөгү көчө ушул. Биз турган аймак дал ушул жолдун чети, снос болгон аймактар жана ошондой эле жолдун тамтыгы чыгып кеткен жерлердин бүт бардыгы эки тарабы тең тагыраагы жол асфальтталыптыр. Бүгүн ушул туурасында кененирээк маек кылалы. Анда алгач бул жактан баштасак. Көпүрөгө чейинки аралыкты көрүп турасыздар да. Ушул жер асфальт болгон. Мына жер. Ушул жерден башталган. Бул жагы болсо тетиги. Мына жерде Нур кинотеатр бар. Тасма көрчү кинотеатр. Ошол жерге чейинки аралык асфальт болгон толук түрдө. Ал эми бул жактарда болсо өткөн чыгарылышта биз тартып кеткенбиз. Мындан мурунку учурларда дагы бар болчу. Кийин снос болуп кетти. Ушул жерде ар кандай спирттик ичимдиктерди ичүү, же болсо бир класска жакырыраак деп айтсам да болот да. Бар болчу. Эми ким кандай кабыл алат? Мен ушундай эле кабыл алам. Ачыгын айтып коеюн. Арак, спирттик ичимдиктер бул мусулманчылыкка туура келбеген нерсе. Дал ошондой бар, ушул жерде бар болчу. Снос болуп, Ош шаардык мэриясы тарабынан бүт алынып ташталды ал жактар. Тагыраагы ары көздөй ичкери көздөр киргизилди. Кызыл сызыкка илешкен экен. Аны алып таштагандан кийин бул жакка моундай суу өтүүчү өтмө катарындагы кичинекей каналчалар курулду. Лоток деп түшүнөбүз бардыгыбыз. Бордюрлар келген анда цементтен жашалган. Аны жолдун четине асфальттын бүтүшүнө коюлат. Бул жерде атайын эскертүүчү белгилер турат. Көңүл буруңуздар, бул жерде жол кыймылынын бир нече катмарларында оңдоо иштерди жүрүп жатат деген билдирүүлөр жиберген. Бул жак тарапка жибериңиздер, 20дан ашпаңыздар, жана ошондой эле ушул жерде жумуш аткарылып жатат деген билдирүүлөр турат. Көрүп турасыздар, эскертүү катарында. Асфальт төшөлгөн бул жака. Ал эми бул жакта болсо техника иштеп жатат. Азыр саат мен мына видеону тартып жаткан учурум бир 6дан өтүп калды. Видеороликти токтотпой эле тартып берейин. 6дан өтүп калды. Жумушчулар иштеп жатышат. Үйүнө кетип калды, же болсо тигиндей мындай болгон жок. Болушунча Ош шаарында көптөгөн көчөлөр асфальтталып. Мындан сырткары көптөгөн аймактардын снос болгондон кийинки учурлардан кийин калыбына келтирүү, тегиздеп жакшылап оңдоо максатындагы жумуштар жүрүп жатат алда карай. Мына өзүңүздөр көрүп турган техника бар. Асфальт ары көйүлгө чейинки деңгээлде курулган. Ардактуу замандаштар, кыргызстандыктар. Assalamu alaikum.
Ушул видеоролик биздин чет жерде жүргөн мекендештерибизге, мусулман бир туугандарыбызга бир сүйүнүчтүү кабар болсун деп тартып чыгарып жаткан учурубуз. Ардактуу кыргызстандыктар, мусулман бир туугандар, мына тротуардын дагы ордун бир учурда эле даярдап жатышыптыр. Ал эми бул жактан суу өтүүчү канал кичинекей лоток коюлган. Бар жүрүп. Асфальт дээрлик моундай келип, могу жерге киет. Асфальтчы. Азыр бул жерде биринчи катмары гана болгон окшойт. Экинчи катмары дагы кошумчаланса, асфальт вообще сонун болот, мындай айткандачы. Кубанып турасыздарбы? Ош шаардык мэриясы тарабынан кызуу иш жүрүүдө. Анан жогорку бийлик тарабынан да колдоо жакшы болуп жатат. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ош шаарыбыз өнүгүү жолунда. Ит үрөөрөт, кербен жүрөөрөт дейт. Миң жаман нерсе айтылса дагы жакшылыкка бир жышаан катарында жакшы нерселерди бөлүшөлү. Анан ушул жумуштарга да болсо бир кичине жакшы сөз айта кетиңиздер. Сонун болуп жатыптыр. Мээрибизге өмүр берсин, ден соолук берсин. Негизгиси ыйманын менен дагы да болсо узак өмүр берсин, ден соолук берсин деп турсаңыздар, моундай жумуштардын буюрса дагы көбүн кылып берет. Бизгечи. Бул жеке өзүнүн баласына же өзүнүн кылган жери жок. Бийлик тарапча биздин кыргызстандык жарандар үчүн кылып жатат. Кыргыз элибиз үчүн жасап жатат. Кубанычтуу кабар. Бул жерде Нур кинотеатры. Бүгүн күнгө карай ишемби, 6-күн, 17 май. Жумуштун нугу алдыга карай жылып атыптыр. Көрдүңүздөр да. Жумушчулар да болсо могул жакта иштеп атышыптыр, көрүүчүлөр, замандаштар. Мына азыркыга чейин иштейм же мындан чоң убакыттан кийин болду дебестен, эртерээк бүтүрүү максатында. Буюрса мына караңыздарчы. Бул жак лоток жасалган. Тротуар. Тагыраагы жон таман таштары басыла турчу жер дагы иреттелип келе жатыптыр. Асфальт бул жакка чейин болот экен. Тиги жакка келип техникалар токтоптур. Бул жак болсо Токтогул Сатылганов атындагы парк, эс алуу жай. Бул жак Ош кафеси деп аталат. Ал эми бул жак болсо сиздерге дагы бир болсун, жардам болсун. Версал тойканасы тарап. Бул жер кайсыл жер деп дагы да болсо кызыгып жаткан болсоңуздар, эгерде ушул айткан даректерим сиздерге толук маалымат катары берилбей жаткан болсо, дагы бир рет эскертип коеюн. Ленин көчөсү, Ош шаардык мэриясынын аянтчасынан эле бир аз 200 метрден кийинки аралык. Жана ошондой эле бул жерде Нур кинотеатры бар. Ушул көчө негизинен асфальт болуптур. Ош шаарынын тургундары жана ошондой эле коноктору бүт бардыгы дээрлик ушул жерде келип кетип басып ары бери өткөн сайын
кубаныч менен бир сүйүнүч катарында кабылдап жаткан учуру. Анткени Кыргызстандагы жаңылыктар жана ошондой эле жакшы жасалып жаткан жумуштардын баардыгын биз ушул жааттан видео аркылуу көрүп туруңуздар. Биз терс эмес, көбүрөөк оң жааттагы нерселерди чагылдырып чыгарабыз. Биздин каналга катталып коюңуздар. Тез жарыя каналы сиздерге ошондой жакшы жаңылыктарды чагылдырып турмакчы. Могул жерде кербез деген тест атым могул жерде болчу. Өткөнкү чыгарылышты тасканда эсиңиздердеби? Ушул кербез ары снос болуп жылыптыр ичкери көздө. Соң керемет. Караңыздарчы. Ушул техника менен жерди ныктап, каттуу кылып ныктап чыгат. Андан кийинки кызматты бул ардактуу кыргызстандыктар муну аткарат. Жакка алып келип сырьё таштабат. Андан кийин болсо жерге жашылып асфальтылат. Көрдүңүздөр, Бул көчө дагы асфальт алган. Өткөнкү чыгарылышта тартып чыгарган болчубуз. Жарыктандыруу күн нурунан алдык. Анан көчөнү кечкисин жарыктандырып берет деп атайын чыгарылыш катарында тартканбыз. Көрүүчүлөр. Жолдун азыркы абалы аябагандай сонун. Кыздактар кызуу иш жүрүүдө. Мына сырткары көптөгөн жумуштар. Дээрлик ушундай. Биздин каналды колдоп коюңуздар. Катталбай көрүп жаткан көрөрмандар. Болушунча аракет кылып жатабыз. Катасы жок адам өспөйт дейт. Андыктан катачылык кемчилик болушу мүмкүн. Кечирим сурайбыз. Ассаламу алейкум.